Ош шаарында Нооруз майрамына арналган салтанат таң эрте башталды. Жети боз үй тигилип, анын ичинде улуттук тамак-аштар коюлуп, ыр бийлер жаңырды. Майрамга карата кыргыз шырдак көргөзмөсү да уюштурулган. Улуттук наркты даңазалап келе жаткан уус чеберлер биринен бири өткөн кооз оймолордогу шырдактарды жайып, келгендерге алардын тарыхын тааныштырып, оймолордун түрлөрүн айтып беришти. Биздин баягы азыркы базардын жиби, синтетика жиптер аралашкан эмес, только натуральный койдун төөнүн жүнүнөн алып келип кылып отурабыз. Баардык көчөттүн түрүнү алып чыктык. Илгерки көчөттөрдөн бери алып чыктык. 40 жыл болгон өрнөктөрдөн бери алып чыгып карасынакка катышып отурабыз. Азыркы күндө ушу туризм тармагында чет өлкөгө кетип жатат. Биздин мисалы Баткен району, биздин Нарын району ушу шырдак боюнча ЮНЕСКОго кирди. Бүткүл дүйнөгө өзүнүн шырдакты, кыргызды таанытып жатышат. Андан соң салтанат борбордук аянтта уланды. Ош шаарында Нооруз майрамы абдан шаңдуу өтүп жатат. Жамгыр жааганына карабай, элдин маанайы жакшы. Борбордук аянтта Ноорузду даңазалаган, театрлаштырылган оюн зооктор көрсөтүлүп, куттуктоолор айтылууда. Шаардыктарды куттуктап, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келди. Быйылкы Нооруз ыйык Рамазан айына туш келип отурат. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан ыйык Рамазан айы жана Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Акылбек Жапаров учурда мамлекет ар бир облус шаарды тегиз өнүктүрүүгө багыт алганын белгиледи. Өлкөдө болуп жаткан бир катар жетишкендиктерге токтолуп, анын ичинде Ош шаарындагы негизги маселелердин бири болгон жол тыгынын чечүүгө 1 миллиард сом каралганын билдирди. Ош шаарынын жолдорун жасоого асфальт бетон заводу жана жол куруу техникалары да келип калды. Бул автобустарга биз Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фондунун каржылоосунда Кыргыз өкмөтүнүн жардамы менен 1 миллиард сомдон ашык акча сарптап жатабыз. Ош шаарынын мэри Бактыбек Жеңишбекович, президент жана биз өкмөт койгон тапшырмаларды так аткарууга аракет жасап иштеп жатат. Былтыр шаардын таза суу көйгөйү чечти. Шаар бийиктикке карай өсүп, уникалдуу жол түйүндөрү салынганы турат. Бирөө мына былтыр өзүңүздөр көрдүңүздөр салынды. Былтыр 4 балабакча, 4 мектеп салынды. Азыр дагы Терешкова интернаты, Алмалык мектеби салынып бүткөнү калды. Нооруз келди. Жер жарылып чөп чыкты. Андан соң шаар тургундарына жана келген конокторго жаз келгени, айланага жан кирип көктөмдү даңазалаган, театрлаштырылган көрсөтүү чагылдырылды. Көктөмдө жамгырдын көп жааганы суунун жана түшүмдүн мол болушунан кабар берет. Биздин элибизде, жерибизде, мына Ош чөлкөсүндө Нооруз майрамы өтүп жатат. Жамгырдын жааганына карабай баардыгыбыз кубанычтуу ушинтип келип, элге аралашып, мынантип Жапаровдун сүйлөгөн сөздөрүн угуп, бизде токчулук болсун, молчулук болсун. Салтанат белгилүү ырчылардын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.